Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү боюнча жерлерде көчөттөр тигилүүдө. Кара Суу районундагы 30 Атыр айыл өкмөтү Ош-Бишкек авто жолунун жээктерине арча отургузду. 30 Атыр айыл өкмөтүндө ушундай көрүп турганыңыздай, ушу Ош-Бишкек жолунун боюнда каралбай калган жол чегине лесхоз менен договор түзүп, жүздөй арча карагайын алып келип отургуздук. Бүгүнкү күндө бүт суугары иштери жүргүзүлүп, арчаларыбыз каралып атат. Андан сырткары эл менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 10 миңдей көчөттөрдү отургуздук. Анын ичине алча, бадам көчөттөрү кирет. Алар дагы азыр элдин кызуу карасында. Быйыл ушул жашылдандыруу боюнча биздин айыл өкмөттө чоң жумуштар аткарылды. Дагы жүргүздүк. Бир 100дөй көчөттү алып чыгып эккенбиз. Аны дагы бүт биздин азыр кызматкерлерибиз менен биргеликте, эл менен биргеликте карап атабыз. Ал иштер дагы жакшы жолунда жүрүп жатат. 30 Атыр айыл өкмөтүнүн тургуну Төрөмамат Абдыжапаров көп жылдан бери багбанчылык менен алектенет. 7 гектар жерди ижарага алып, көчөт тиксе 1 гектар өзүнүн үлүш жерин кошуп баарынан түшүм алууну максат кылган. Мына Сербиядан, Европадан келген Грен Смит деген көчөттү и Golden Delicious и Gala деген көчөттөрдү эктим да. Мына азыр сонун болуп көгөрүп өсө баштады. Бир жакшына болчу. Плюс Гиларс эктим. Гиларс мурунураак эктим эле. Азыр түшүмгө кирип калды. Азыр быйыл биздин жалпы эле Орто Азия, жалпы эле мына биздин чөлкөмдү айтсам, багы эски бактарыбыз, багы Семеренко, жаш кыш калмаларыбызга мындай оор тийди да. Оор тийди, муну азыр баары билет. Баары тийип касал тийди. Ошон үчүн ошо оорулган көчөттөрдү мен быйыл 4 гектар жерин алдырып, тазалап, ушул күндө ошол жерге дагы Гала деген жаңы алмадан алып келип эктирдим. Экологияны жакшыртуу максатында өлкө башчы көрктөндүрүү жана жашылдандырууну колго алды. Анын жарлыгы багбандарга дем берип, мындан ары да багын кеңейтүүнү пландаштырууда. 30 Атыр айыл өкмөтүнүн башчысы Нурсултан Калматов да эл менен жолугуп, мөмөлүү жана ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузууга чакырган. Бул боюнча биздин 30 Атырдын айыл өкмөтү мына жаш жаңы келди. Нурсултан Калматов бир нече жолу чогулуш кылып, баарыбызга дагы түрткү берди да. Эккиле, мына биз жардам берелик. Президенттер мына жогору жактан 6% кредит берилип атат, мына жогору жактан РСК банк менен Айыл банктан. Канчасы алып мына эгип атабыз. Бул өтө жакшы нерсе да. Эми 6% кредит буга чейин бизге жетип келген эмес да. Мына ошон үчүн биз айылдыктар быйыл өтө кубанычтабыз. Багбанчылыктын өзүнүн сыры бар. Бул боюнча каарманыбыз Азын Оолак сыры менен бөлүшүп, болочоктогу багбандарга кеңеш берди. Уланган жердин көзү ачык болуш керек да. Бул ушуну менен дем алат. Көчөт дем, муну жаап койсок, мындай жаап койсок, мында бунун дем алуусу начарлайт дагы, өсүүсү дагы начарлайт да. Анан көчөт эккен жерге бизде көбүнчө багбанчылар беден эгишип, жүгөр эгип алышат да. Жүгөр эккенден кийин бул жерде басып совсем аба жүргүзбөй, бул артына кетет. Көп жылдар азыр мына жарым карликтер экинчи жылы биринчи серин гүлдөсө, үчүнчү жылдан кадимгидей түшүм бериш керек да. Буларчы 30 Атыр айыл өкмөтү дыйканчылык кылууда пахта, дарбыз, ашкабагы менен белгилүү. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл айыл өкмөт бюджеттен каражат бөлүп, СПА бөлүмүнө жардам берди. Белгиленген жерлер өз убагында казылып чабылды. Айыл өкмөт башчысы Нурсултан Калматовдун колдоосунда Суу пайдалануучулар ассоциациясынын бөлүмүнүн иши жакшырды. Быйыл суу таңкыстыгы болбойт дейт кызматкерлер. Бизге быйыл айыл өкмөт өтө чоң жардам берди. Акча бөлүп, ушу техник арыктарды чапканга, канал копатель тартканга ушу чоң жардамдарды берди. Акча бөлүп берди. 1377 мүчө. Анын ичинен где-то 1300 дыйкандар менен келишим түздүк. Ошо дыйкандарга суу жеткирип берүү кызматын аткарабыз. Былтыркыга караганда быйыл жакшы. Былтыр суу жеткирип берүү өтө кыйын болгон. Кар жок болгондуктан быйыл жакшы. Айыл өкмөттөр жардам берип бизге. Кудай кааласа, суу жакшы болуп калса, суу жеткирип беребиз дыйкандарга.
Bizde көбүнчө ушу будай, арпа, пахта, анан ашкабак эгилет, беде эгилет, жашылча жемиштер. Дыйкандар айыл өкмөттүн ишин мыкты деңгээлде баалашат. Жаш болгонуна карабай жылда болбогон иштерди жандантып, өзгөртүү киргизе алды дешет. Жерим ушул жерде 1 гектар 20 соток жерим бар. Айыл өкмөттөн постоянно жылда жардам болот. Жакшы инсан пайда болду биздин пешенебизге дагы жакшы. Дагы кызмат кылып берет деген үмүтүбүз бар ушу балада. Арыкты мына ушул жигит тазалап берди, жакшы. Бир эмес 2 жолу тазалады. 2 жолу аягына неме менен салды эле болбогойду, кийин экскаватор келип дагы тазалап берди. Суу дегенде постоянно немесине берет, убагында берет. 30 адыр айыл өкмөтү эрте жаздан тартып арык каналдарды кеңейтүү, тазалоо иштерин баштаган. Учурда дыйкандардын эгинине суу берилип жатат. Шарт түзүүсү боюнча бизде 30 адыр айыл өкмөтүндө 3 спа бар. 3 спага биз жергиликтүү бюджеттен 250 миң акча карап, бүт ошол арыктарыбызды каздырганбыз. Бүгүнкү күндө бүт биздин 1000 гектар сууга жерибиз бүт суу системасына даяр. Бүгүнкү күндө бардыгы чабылып, кече күнү суу каналга берилип, дыйкандарга суу жеткирилип баштады. 30 адыр айыл өкмөтү дыйкан багбандарды колдоо максатында жеңилдетилген наркта дан өсүмдүктөрүн жана жер семирткичтерин берген. Перизада Ташиева, Улкан Зондугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.